Урматтуу достор, Facebook колдонуучулар, кыргызстандыктар. Мен бир маселе боюнча сиздер менен ой бөлүшүп, кыргызстандыктар, кыргыз элине жана биздин өкмөткө кайрылып кетким келет. Ошо кыргыз өкмөт, кыргыз эли ошол ойду түшүнүү үчүн ал эми кыргыз өкмөтү, биздин премьер-министр ошол маселени чечүү максатында кайрылып кетким келет. Урматтуу кыргызстандыктар, мына мен көп жылдан бери ошо саясатта аралашып, өзүм оюмду ачыгын айтып, позициямды, принципиалдуу позициямды так айтып келе жатам. Мен ошо маанилүү маселелер боюнча кайрылуу жасап, маанилүү орчундуу маселелер боюнча сиздер менен ой бөлүшүп, сынды, конструктивдүү сунуштарды бийликке берип келем. Тилекке каршы ошол акыркы убактарда мен эмнени түшүнүп атам, биздин эл, биздин коомчулук жеңил хайп, түшүнүксүз бир маселелерди талкуулап, ошого көп көңүл буруп жатат да. Билимсиз блогерлерди же бийликтин камчысын чапкан, жалданма блогерлердин артынан ээрчип, ошолор бир нерсени айтып койсо, ошолорду карап, же кандайдыр бир түшүнүксүз адамдардын такыр эле коомдун башка жака бөлгөн оюн аңдып, ошолорго көп көңүл бурулуп жатат деген ойдомун да. Мен эми канчалык маанилүү экенин билбейм, бирок менимче бул маанилүү маселе. Ошо маанилүү маселелерди көбүрөөк талкууласак, маанилүү маселелерге көңүл бурсак, оюбузду айтсак, өкмөткө, бийликке кайрылсак деген ой. Себеби бул ар бирибизге керектүү жана биздин мамлекет, биздин балдарыбыздын эртеңки келечегине таасир этчү маселелер деген ойдомун. Мына мен бүгүн айтайын деген оюм, бул Кытай жарандарынын биздин мамлекетте кескин көбөйүшү. Бул жөн эле турист катары көбөйүшү эмес, турист катары келгенине мен эч кандай каршылыгым жок жана колдойм. Ал эми акыркы убактарда, акыркы мына 3-4 жылда, мына баарыңыздар байкап атасыңар, Кытай жарандарынын кескин көбөйүшү жана биздин мамлекетте Кытай жарандарынын кескин бизнеске түздөн түз аралашуусу. Мына ушул мени кооптондуруп, ушул мени ойлонтуп жатат. Мен ушул кыргыз элине кайрылып кетет элем, коомчулукка айрыкча могу Facebook'та, интернетте, соцсеттерде отурган, бир аз түшүнүгү бар, билими бар, анализ кылган, маалымат алган адамдарга кайрылып кетет элем. Ар бириңиздерге кайрылып кетет элем. Бул эми мага эле керек эмес да. Сизге жана сиздин балдарыңызга, биздин мамлекеттин эртеңки келечегине керектүү маселе да. Мен конкреттүү мисалдарды келтирип кетейин. Мисалы, 10 жыл, 20 жыл башта, 10 жыл башта деп коеюн, 20 жыл башта Кытай инвесторлору чакырчу эле. Мына мен азыр Кытай инвесторлорун ири долбоорлорго, технологиялык долбоорлорго чакыруусуна каршы эмесмин. Мисалы, буга чейин бизден ТЭЦти реконструкция кылды, $1,5 миллиард кыргыз мамлекети Кытайдан насый алып, Кытай компаниясына ошол ТЭЦти оңдотконго берди эле Атамбаев убагында. Ал эми чоң маселе, мисалы андай долбоорлорго чакырса макул. Кытайдан $1,5 миллиард карыз алып, түндүк түштүк альтернатива жолун салды, Кытайдын компаниясы салды. Алда макул, Кытай компаниясы сала алат, башка компаниялар эми биздин кыргыздар сала албайт, түшүнүктүү. Бирок ошол жол бүгүн жайында 5 ай эле иштейт деген бул кыргыз мамлекетине чыкканчылык. Биз $1,5 миллиард карызга баттык. Эми ошол толук кандуу иштеш керек эле. Бир күн токтобой. Бирок мына азыр 2 жылдан бери ачылбай, улам таш кулап, 5 ай эле иштейт дегени бул туура эмес. Тиешелүү адамдар жоопко тартылыш керек жана бул альтернатива жол жыл айланбай, круглый год иштеш керек да. Мына бул түшүнүктүү. Мен бул эмнеге айтып атам? Мына мен азыр конкреттүү маселенин мазмунун айтайын деп атам. Ири долбоорлорго, ири инвестициялык долбоорлорго акча карыз алып салдырып атканы макул эми, түшүнүктүү деп коелу. Бирок эмнеге акыркы 3 жыл, акыркы 5 жылда жөнөкөй Кытай жарандары биздин жөнөкөй 4 сотук эски үйлөрдү сатып алуу, батирелерди сатып алуу менен
кошо жөнөкөй Кытай жарандары келип бизге жөнөкөй бизнеске аралашып жатат. Мен ушул биздин премьер министрге суроо берейин дегем. Кайсы логика, кайсы мээңер менен, кайсы максатыңар менен ошол жөнөкөй Кытай жарандарын биздин кичи бизнеске уруксат берип киргизип жатасыңар? Эмнеге кыргыз жазай ала турган, кыргыз ишкерлери, кыргыз жарандары жазай ала турган бизнеске Кытай жарандарын уруксат берип киргизип жатасыңар, урматтуу премьер министр? Мына мен конкреттүү айтайын. Мына өткөндө мен пост жазгам. Эмнеге Дордойго Кытайдан келген бир аял араба сүйрөп, тамак жасап, чай сатыш керек? Эмнеге Кытайдан келген жаран? Кыргыздын ошол жакта жалгыз бой энелер, апалар, аялдар 20-30 жылдан бери ошол араба сүйрөп, чайын сатып, тамагын сатып, алмазын сатып жан багып келет. Эми ошол болбогон бизнеске эмне үчүн Кытай жаранына силер уруксат берип атасыңар, урматтуу премьер министр? Кайсы логика жана кайсы мээңер менен, кайсы максатта ошону киргизип атасыңар? Мен конкреттүү мисалды айтып атам. Эмнеге Кытай жарандары биздин мамлекетке келип КАМАЗ айдаш керек? Кыргыздын жарандары жокпу КАМАЗ айдай ала турган? КАМАЗ айдап жүрүшөт, такси кылып жүрүп атышыптыр. Мына азыр могул ылдый жакка барсаңар, Кытай жарандары Кытайдан машина алып келип сатып атышат. Кыргыздын балдар кыздары машина сата албай калды эле. Эмне максатта Кытай жарандарын киргизип атасыңар бул бизнеске? Мына мен азыр жаңы эле бул бир кафеден жолугушуу болду. Бир бизнесмен балага жолугуп сүйлөшүп отурам. Конкреттүү мисалды айтып атат. Ал бала кир жуучу ишканасы бар экен. Жанагындай отель, ресторан жана башкалардын кирин чогултуп кетип жуам дейт. Көп жылдан бери бул бизнесте иштейм дейт. Бул өзү ошол жакта окуган экен, өмүр бою чет өлкөдө иштеп келип, чет өлкөдө иштеп, тажрыйба топтоп, Кыргызстанга келип Bukan başkasıncı. Hemen bukan başka onun için akça tapaya da. Evde çok dursunca buldağı. Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында силерден жардам сурап кайрылган элем. Уулум Мухаммад 5 жашта, азыр баса албайт. Ушу жол кырсыгынан улам ушундай абалга түшүп калган. Мындан алдын 3 жол операция болгон башына. Азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Силерден суранарым, ушу баламдын операциясына жардам берип кетиңиздерди өтүнөм. Берген жардамыңыздарды алып атабыз. Аллах разы болсун барыңыздардан. Көптү көрсө көл болот дейт. Ушу балам басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Балам да бутуна туруп, өз алдынча мектепке барып, өз алдынча ойношун каалайм. Мен баламды көрүп жүрөгүм ооруйт. Бизге азыркы учурда $45,000 акча каражаты керектөлүүдө. Бизде андай сумма жоктугунан улам аргасыздан кайрымдуу кыргыз эли менен жардам сурап кайрылып жатам. Бизге кайрымдуулук кылам деген инсандарга өзүмдүн атымда М-банк ачылган. 3197 Кымбат К деп чыгат. Ошо Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 3097 Нурбек деп чыгат. Ал дагы өзүмө караштуу. Аллах таалам баарыңыздардан разы болсун. Берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Тинькофф жок. Атайын ошондой ишкана ачып иштеп аткам дейт. Мен иштеп аткам дейт. Мына азыр эми Кытай бир бизнесмен келип ошондой ишкана ачып, мен ишканам жабылуу алдында турат дейт. Кандай максат менен урматтуу премьер министр ошол кыргыз жаш ишкерин ишин жабууну максаттап жатасыңар? Эмнеге Кытай жаранын ошол бизнеске киргизип жатасыңар? Мен түшүнбөй жатам. Бул кыргыз элине каршы чыккынчылыкпы? Кыргыз элине каршы бизнести талкалап, Кытай жарандарына бизнес ачып берип, толугу менен ири бизнести Кытайга бердиңер, макул. Долбоор. Эми орто жана кичинекей бизнести да толугу менен Кытайларга берип, кыргыз элин толугу менен бүтүрөйүн деген максатпы силерде? Мен силерге суроо берип жатам, урматтуу премьер министр. Аргументиңер кандай силерден? Логикаңар, оюңар, максатыңар эмнеде? Мына мен азыр жаңы эле ошол бизнесменге жолуктум. Ошол бизнесмен айтат: 14 жыл чет өлкөдө иштегем дейт.
Турцияда, Араб Эмиратында, Европада, Америкада бүт ошол гостиничный бизнесте иштеп келип, акча топтоп келип, ошо Кыргызстанда үй бүлө куруп, ата энемдин жанында, туугандарымдын жанында салык төлөп, иш орундарын түзүп иштейин деп бизнес ачкам дейт. Мына эми азыр бизнести Кытай жарандары келип ачып, мен бизнестин жабылганын алдында турат дейт. Дагы бир мисал, бул эми Ташиевдин билимсиздиги жана чектелген ой жүгүртүүсүнүн жыйынтыгында дейт да. 1 жыл башта дейт, 2 жыл башта ошол жана бизнесмендин партнерлору иштеген. Алар атайын бул жака завод коюптур, завод. Чет өлкөдөн атайын шаймандарды алып келип завод коюптур. Ал завод жанагындай Куликовский жана башка компанияларга упаковка чыгармак экен да, чыгарма, упаковка. Билесиңер эми коробкадан жана башка чоң кичине упаковкалар чыгармак экен да. Мына ошол заводту УКМК келип туруп жаап, жанагы шаймандардын баарын алып кетип калат экен. Алып барып бир складка алып барып тыгып коюптур. Ошол шаймандарды сактап алгандан тышкары 1,5 жыл ошол шаймандарды ишке киргизүү процессин алып жүргөнбүз дейт. 1,5 жыл дейт. Элестеткиле, шаймандар сатып алып келип койгондон тышкары 1,5 жыл ошолорду ишке киргизүү процесси менен жүргөнбүз дейт. Атайын адистерди чакырып, үйрөнүп, настройка кылып, түркүн формада, түркүн дизайнда чыгарууга аракет кылып, жаңы эле иштеп баштаганбыз дейт. Ошол 1 жыл баштаган, 2 жыл. Жаңы эле иштеп баштап, биз ошол жергиликтүү кыргыз ишкерлерине, Куликовский жана башкаларга биз упаковка жасап, жаңы эле чыгарып баштаганда келди дагы УКМК жаап, биздин шаймандарды алып кетти дейт. Азыр биз кредитте карыз болуп калдык дейт. Шаймандар иштебей калды дейт. Эми ошол продукция жанагы коробкалар, упаковкалардын бардыгы Кытайдан сатып алып келип жатат дейт. Кытайдан келип жатат дейт да. Мен бул менен эмне айткым келет? Бул биздин өкмөт кыргыз ишкерлерине, кыргыз бизнесмендерине, кыргыз элине атайын каршы иш аракет максат кылып жатабы? Бул кандай түшүнүш керек? Мен бул конкреттүү эле мисалдарды айтып атам. Мисалы, Чолпон Атада Барашек деген чоң бир кафе бар, барыңыздар билесиңер. Кымбат туристтер барчы ал жерге, жергиликтүү кыргызстандыктар барып, ошол жакшы кафе болчу да. УКМК барды, басты, жапты, бир топ жыл жабылып турду дагы. Азыр ошол көлдүн жигиттери айтат, УКМКнын кызматкерлери ошону басып алып, УКМКнын кызматкерлери иштетип атат депчи. Эми мен түшүнбөй жатам, бул эмне деген логика? Эмне деген кандай логика, кандай максат? Биздин өкмөт эмнени карап атат? Мен деги түшүнбөй жатам. Мына азыр кафе, жөнөкөй эле кафе, Кытай жарандары ошо кафени сатып алып, Кытай жарандары иштетип атат. Бизде кыргыздар бар, уйгурлар бар, дуңгандар бар, ошо кафени иштеткен кыргыз жарандарычы. Эмне үчүн ошолорго мүмкүнчүлүк бербей, Кытай жарандарына толук мүмкүнчүлүк берип жатат? Мен эртеңки күндү айтып жатам, 5 жылдан кийин эмне болот, 10 жылдан кийин эмне болот, 10 жылдан кийин эмне болот? Ал келген Кытай жараны же кыргызча билбейт, же орусча билбейт. Ал кетпейт бул жактан. Келди, бол кетпейт. Ал ошол кафеде жатат. Же жанагы мен айткан бизнестер база ошол жерде жатат. Мен түшүнбөй жатам, биздин өкмөткө түшүнбөй жатам. Мен ошо кайрылуу, бул суроо иретинде да, биздин премьер-министрге, экономика министрине, силер кайсы жериңер менен ойлонуп атасыңар? Кыргыз жарандары тентип жүрөт. Россияда тентип жүрөт, согушка карабай, Казакстанда, башка мамлекеттерде. Эми ушул кыргыз жарандары Кыргызстанда бизнес, кичи жана орто бизнес кылганга шарт түзүп, башкаларды киргизбей эле кыргыз жарандарына мүмкүнчүлүк бергендин ордуна кыргыз жарандарынын бизнестерин баарын чаап, анан Кытай жарандарына мүмкүнчүлүк берип жол ачып жатканыңыздарды кандай түшүнсө болот? Урматтуу өкмөт, урматтуу премьер-министр жана урматтуу экономика министри.
5 жыл 10 жылдан кейін Кыргызстанда толық бизнес, кичи орто ири бизнестин бардыгы Кытайга өтүп, биз Кытайга жалданма болуп иштеп калууну максат көрүп атасыздарбы? Мен мындай конструктивдүү эле силерге суроо берип жатам. Эмнени максаттап жатасыздар? Эмнеге Лебединовкада же Канттабы кайсы жакта Кытай жараны Кытайда машина алып келип сатыш керек? Эмнеге кыргыздар сатпаш керек аны? Эмнеге Кытай жараны кичи бизнес деген кир жуучу бизнес ачып Кытай жараны иштеш керек? Эмнеге эмне максат менен уруксат берип атасыңар? Эмнеге Дордойдо жанагы бизди жалгыз бой эне эң колунда жок биздин кыздар, апалар ошол жерде араба сүйрөп суу, лимонад, квас, тамак, чай сатып жүргөндөргө эмнеге Кытайды конкуренция кылып атасыңар? Кандай логика, кандай максат менен? Бул кантип айтыш керек силерге? Мен дагы бир жолу позициямды жана суроомду тактап кетейин. Ири кен байлыктарды иштетип атасыңар. Макул, бердиңер, бардыгын Кытайга бердиңер. Алтынын алтындай, көмүрүн көмүрүндөй, башкасын бардыгын Кытайга бердиңер. Макул дейли. Ал жакта кыргыздар, байкуштар биздин алуубуз жетпейт экен. Акчабыз жок экен. Кытайга бердиңер, макул. Алтынын, көмүрүн, башкасын барын, темирин барын бердиңер. Макул. ТЭЦти бердиңер, макул. Жол салганды Кытайга бердиңер, макул. Макул дейли. Бирок орто жана кичи бизнести эмне үчүн Кытайларга берип, кыргыздарга мүмкүнчүлүк бербей жатасыңар? Кандай логика менен? Урматтуу биздин премьер-министр, экономика министри. Силер түшүнүп атасыңарбы? Ири бизнес инвестициялык долбоорду киргиздиңер, мамлекет аралык келишим менен иштеп атасыңар. Макул, ал жакта суроолор көп, бирок макул дейли. Бирок кичине бизнес менен орто бизнеске кайсы мээңер менен, максатыңар менен, логика менен Кытайларды киргизип жатасыңар? Эмне логика бул? Мына өткөндө мэр, анан дагы бир министр чыгып айтып атат. Биз дейт могу электрозарядкалардын бардыгын Кореяданбы же бир Кытайдан келген бизнесменге берейин деп атабыз. Эмне логика менен берейин деп атасыңар ал? Бул не ири, крупный инвестициялык же технологиялык бизнеспи? Кыргыздар бизнес кылса болбойбу? Же толугу менен Кытайга өткүзүп салып берейин деген максатпы силерде, өкмөт? Силер түшүнүп атасыңар же биздин азыр премьер-министр, экономика министри силер азыр эптеп бирдеке кылып туруп анан бир жакка көчүп кетейин деп атасыңарбы? Биз бул жакта жашап атабыз, кыргыздар. Биз көчөйүл деген оюбуз жок. Биздин балдарыбыз бар, эртеңки күнүбүз бар. Анан урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу мына Facebook'та отургандар. Жанагы кечирип койгула, тупой бийликтин камчысын чапкан блогер балдар, блогер кыздар жана билимсиз. Мен дейт бир да жолу саясатка аралашкым жок, мамлекеттик муниципалдык кызматта иштеген эмесмин, эч кандай архитектура деле окугам, бирок иштеген эмесмин деп туруп анан экология жөнүндө маселени көтөрүп аткандарга силер эмнеге көңүл буруп, эмнеге комментарий калтырасыңар? Андайларды блоктош керек, жабыш керек. Аларды эч качка чыгарбаш керек. Жок дегенде ошону кылбайсыңарбы? Анан мисалы мен азыр момундай маселени көтөрүп атам. Барыңар билеп атасыңар, барыңар көрүп атасыңар. Ушундайларды бөлүшүп, ушуларды талкуулап, комментарий жазып, бийликке жеткизүү аракетин, коомчулукка, элге жеткизүү аракетин көрбөйлүбү? Мен мындай могу интернетте, соцсетте, Facebook, Instagram, TikTokто отурган мындай адекваттуу, билимдүү маалыматым бар деген жарандарга кайрылып кетет элем. Урматтуу журналисттер, урматтуу кыргыз журналисттер, мына сиздер деле Кыргызстанда жашайсыздар да, балдарыңыздар жашайт, эртең жашайсыздар, көчүп кетпейсиңер. Азыр мен көтөрүп аткан маселе актуалдуу жана маанилүү экенин түшүнүп турат болушуңуздар керек. Анан макулму, КТР, ЛТР бүтүп калган, аларчы? Алар бүтүп калган, аларга тиешеси жок. Бирок бизде Азаттык, BBC,
жана башка деген интернет ресурстары, жалпы маалымат каражаттары бар да. Ушул маселелерди көтөрүп, улам талкуулап айтып турбайлыбы? Бул бардыгыбызга, ар бирибизге тиешелүү да. Мына мен көтөргөн маселе азыр айтып аткан, ар бирибизге тиешелүү да. Эгер бүгүн Кытай жарандары Дордойдо араба сүйрөп тамак аш сатып жүрсө, бул бүттү деген сөз да. Бул бүттү деген сөз да. Мына азыр Пинара деген абдан чоң мейманкана бар эле. Толук Кытайга берилиптир. Толугу менен Кытай, толугу менен реставрация, ремонт, реконструкция, Кытай толугу менен Кытай отели болот экен. Кытайлар азыр бизде толтура отелдер салып атат. Кытайлар өстөр салып атат. Кыргызстар эмес. Кытайлар азыр келип бетон куюп атышат. Кытайдын кара жумушчулары келип бетон куюп атышат. Эми гиктин үйлөрүн айтпай эле коеюн. А кыргыз жарандар кайда барып иштейт? Каяка барып иштейт? Америкага кете албаса, Европага виза бербесе, Россияга барып иштесе, аны согуш калпары өлүп атса, кыргыз жөнөкөй жарандар эмне кылыш керек? Урматтуу премьер-министр, урматтуу экономика министри. Бул эмне деген элге каршы аракет? Же мен туура эмес айтып атамбы? Мен конкреттүү аргумент менен айтып атам, мен конкреттүү фактылар менен айтып атам. Эгер туура эмес айтсам, анда премьер-министр келгиле, силер жана дежур КТР кара ящигиңерге барып, мен премьер-министр менен түз эфирден дебатка чыкканга даярмын. Же жана экономика министри менен дебатка чыкканга даярмын. Аскарбеков, силер мына Аскарбеков, сиз туура эмес айтып атасыз. Мына биз укмуш өнүгүп атабыз, укмуш болуп атат деп силер айткыла, мен өзүм аргументим айтайын. Биз көрүп атпайбызбы эмне болуп атканын? Акыркы 3 жыл, акыркы 5 жылда эмне болуп атканын көрүп атпайбызбы? Мен кооптонуп жатам. Биздин балдар толугу менен Кытай бизнесине иштеп калабы деп кооптонуп жатам. Себеби биз туруштук бере албайбыз. Кыргыз ишкерлери, бизнесмендери Кытай ишкер бизнесине туруштук бере албайт. Себеби Кытай өкмөтүнүн бирден бир максаты өздөрүнүн ишкерлерин жакынкы кошуна мамлекеттерге экспансия катары чыгаруу, арзан кредит суудаларды берүү. Бардыгына маалым бул. Бардыгына маалым. Кантип биздин бизнесмен ишкерлер Кытай бизнесмен ишкерлерине туруштук берет? Бере албайт. Эми кандай айтыш керек? Мен урматтуу кыргызстандыктар, мен көп жылдан бери, акыркы 16 жыл болду, 2010 жылдан бери такай дебаттарга, эфирлерге, интервьюларга чыгып, өз оюмду түз, калыс айтып келе жатам. Актуалдуу, маанилүү маселелер менен бөлүшүп келе жатам. Өкмөткө, бийликке өзүмдүн сынымды, конструктивдүү сунушумду берип келе жатам. Адекваттуу ойлор менен бөлүшүп, кооптонуу менен, салыштыруу менен, фактылар менен айтып жатам. Бирок мен ушул элге да түшүнбөй койдум да, элге да түшүнбөй койдум. Мына азыр жерлерде жолугушуу болуп атат. Көтөргөн маселеси ар бир адамдын жеке маселеси. Жеке. Мына менин маселем депчи. Мен бардыгын түшүнүп атам, себеби алардын маселеси чечилбей келе жатат. 5 жылдык айтайын, мен 10 жылда айтпайлы. Акыркы 5 жылда. 5 жылда мен өткөндө пост жаздым. 6300дөн ашуун депутат бар бизде, жергиликтүү кеңештин депутаты бар. 90 жогорку кеңештин депутаты бар. 90 депутат бар. Андан тышкары жылына 700 делегат, 4-5 жылдан бери 700 делегат курултайга чогулат. Ти аксакалдардан бери келет дагы сүйлөбөгөндү сүйлөп кетишет. Мына президент өзү түштүктү кыдырып жолугуп келди, Азыр акими, губернатору баары жолугуп, бирок маселе чечилбей жатпайбы? Маселе чечилбей жатпайбы? Маселелер чечилбей жатпайбы? Ошону ойлонгон бирөө барбы? Анан ошо жолугушууларда мамлекеттин, элдин эртеңки күнү боюнча бирөө суроо бердиби? Чыгып президентке, урматтуу президент, момундай болуп атат, биз кооптонуп атабыз деп. Баары арык, свет, сот, прокуратура,
айыл өкмөт менен талаш, кошунаzy менен талаш, ушундай суроо, ушундай маселелер. Бул маанилүү да. Урматтуу кыргызстандыктар, бул маанилүү. Мен азыр башка көп нерсени айтпай эле коеюн, конкреттүү ушул маселе боюнча эле айтайын. Конкреттүү мына. Мен дагы азыр бизнесмен менен бир 2 саат отуруп сүйлөштүм. Биз курактуу, бизден жаш эле бала экен. Чет өлкөдөн атайын келип, ушул жакта бизнес ачкам дейт. Мына азыр Кытай ачып, мен бизнесим жабылган коркунучтун алдында турат дейт. Мамлекет бизнеске аралашпаш керек. Мамлекет бизнеске аралашпаш керек. Мамлекет өзүнүн жарандарына, өзүнүн элине бизнес кылууга шарт гана түзүп бериш керек. Мүмкүнчүлүк бериш керек. Болду. Мамлекет бизнеске аралашты деген жерде жана караколдо суу агып кетпедиби? Ошондой болот. Мамлекет бизнеске аралашты деген жерде жанагы барашык бар го? Барашык. Мына иштеп турган, канча биздин уул кыздар ошол жерде айлык алып иштеп турган, салык төлөнүп турган. Азыр салыгы канча экенин мурдагы менен салыштыра албайм, себеби баарын жаап койбодубу. Бизде мурда открытый бюджет деген проект бар болчу. Ачык казна деген, интернеттен баарын көрсө болот эле да. Аны да жаап коюшту да. Эл түшүнүш керек, эл түшүнүш керек. Эл түшүнбөйүнчө бизде өзгөрүү мүмкүн эмес. Эл түшүнүш керек. А элдин ичинен биринчи ирет ушул интернетте отурган, билими бар, маалыматы бар адамдар түшүнүп, колдоп, бөлүшүш керек. Мына ошондо өзгөрүү башталат. Мен мисалы айылдагы бир жаранга үнүм жетпей жатат. Интернетке чыгам, айтам, бөлүшөм. Бирок алардын ою кыска болуп жатат. Эмнеге? Кыска роликтерди көрүү менен элдин оюн кыскара. Ондай чоңураак кайрылууларды эл көрбөй жатат. А мен кыска эфирде бардыгын айтып жеткизүү да мүмкүн болбой жатат. Анан Нургазы Омуралиев суроо берип атты, президент, про единственного советника президента, что скажете, мнение ваше очень интересно. Эми мен өзүнчө бир эфир кылып, ал боюнча айтайын деп, мындай мен сурооңуздарга жооп берип кетейин, урматтуу Нургазы мырза. Эл түшүнүш керек, эл. Кыргыз Республикасынын президентинин кеңешчиси Кытай жараны болуп жатканы бул өзү чоң белги. Бул өзү чоң белги. Өзү чоң белги. Ооба, Кытай жараны болушуна мен мисалы каршы эмесмин. Бирок президенттин экономика, коопсуздук, саясат жана башка жагынан кыргыз жарандарынан кеңешчиси бар экен деп мен да ойлогом. Тилекке каршы расмий билгирүү берди. Кыргыз Республикасынын президентинин бир дагы кыргыз кеңешчиси жок, бир эле Кытай кеңешчиси бар экен чыкканы бул өкүнүчтүү деген ойду айткым келет. Бул мен сизге жообум. Ошол мен эмнени айткым келип жатат? Урматтуу кыргызстандыктар. Өтө кооптуу маселе болуп турат. Өтө кооптуу маселе болуп турат. Мен азыр түздөн түз премьер-министрге жана биздин экономика министринен кайрылып кетмекчимин. Эми билбейм, бул маселени коопсуздук кеңеши карайбы, карабайбы мен билбейм. Бул кооптуу мамлекеттүүлүккө, мамлекеттин эртеңкисине жана эң башкысы биздин элибизге чоң кооптуу маселе. Себеби бизнеске, орто кичи бизнеске башка мамлекеттин жарандарын киргизүүгө болбойт. Айрыкча Кытай жарандарына, себеби биздин элдин, ишкерлердин, бизнесмендердин Кытай жарандары менен бирдей мүмкүнчүлүгү, атаандаштыгына туруштук бере албайт. Башкача айтканда 5 жыл, 10 жылдан кийин биздин балдар Кытай жарандарына иштеп калабыз деген кооптоону мен элге жана биздин премьер-министр жана экономика министрлигине айткым келип жатат. Ошол ойду биз кыргыз эли баарыбыз түшүнүү менен жеткизишибиз керек. Президентке, премьер-министрге жана экономика министрлигине. Ал эми 90 депутат боюнча мен принципиалдуу позициям бар. 90 депутат биздин парламент кетиш керек. Бул парламент биздин мамлекетте төңкөрүш кылам деген парламент тараш керек. Тараш керек деп мен Азаттыктын эфиринен айтып чыккам. Мен биринчи болуп айтып чыккам.
азыр депутаттар айтып атат. Бул сегрегация болгон, трайбализмге баткан депутаттар кетиш керек. Ошондуктан мен депутаттарга кайрылып, ай момундай маселе болуп атат, айткыла трибунадан деп кайрылгым да келбейт. Себеби мына азыр көрүп атасыңар, урматтуу кыргызстандыктар. Урматтуу кыргызстандыктар, көрүп атасыңарбы? Көлдө жанагы Формула 1-ди өткүзөбүз дегенде бир депутат чыгып кыңк эткен жок. Бир депутат кыңк эткен жок. Чыгып айтыш керек эле да. Позициясын айтыш керек эле да. Бар же жок деп айтыш керек эле да. Туурабы? Ошондуктан бул депутаттар мамлекетти, элди жыргатпайт. Бул депутаттар тараш керек. Бул парламент тараш керек. Анан мен оюмча президенттик шайлоодон кийин бул парламент сөзсүз тарайт деген ойдомун. Ошондуктан мен аларга кайрылбай эле, мен кыргыз элине, кыргызстандыктарга, анын ичинде ушул Facebook, Twitter, Instagram жана башкада отурган кыргыз жарандарына кайрылып, сураныч ушул маселе боюнча видеону бөлүшүп, комментарий жазып, колдоп, лайк басып, көбүрөөк таратууга көмөктөшсөңүздөр. Бул өтө орчундуу маселе. Бул маселени биз талкуулайлы, сүйлөшөлү. Анан урматтуу премьер-министр жана экономика министри, эгер сиздер мен айтып жаткан аргументтерге жана кайрылууга макул эмес болсоңуздар, ар бириңиздер менен же экөөңөр чогуу КТРБ жана Кара яшик ЛТРБ түз эфирге дебатка чыкканга мен даярмын. Себеби бул маанилүү маселе деп эсептейм. Бул кыргыз ишкерлеринин, кыргыз бизнесинин талкалоо жана кыргыз элин толугу менен Кытай бизнесмендерине чөгөлөтүп салып берүү аракети деп мен түшүнүп жатам. Эгер мен жаңылсам, силер элдин алдына түз эфирге чыгып, Мавлян Аскарбеков жаңылып жатат, мына аргументтер деп туруп, ачык айтканга жана мен силер менен дебатка чыкканга даярмын. Бирок азыр мына ушундай кооптонуум мен бар, аны мен эл менен бөлүшүп жатам. Жана урматтуу кыргызстандыктар, бул өтө маанилүү маселе. Бул жакка келген Кытай 4 сотук эски там менен жер сатып алган Кытай, жана магазин ачып алган, же дагы бир ишкана ачып алган Кытай ал кетпейт. Аны кантип кетиресиңер? Не деп кетиресиңер? Кыңк этип көргүлөчү азыр. Биринчи эле элчи келип туруп өпкөңөрдү үзөт, анан башка өкмөттөн башкасы келип туруп, жай сүйлөшүп туруп кое турган ордуңарга коюп коет. Буну силер дагы билесиңер, урматтуу өкмөт. Кыргыз эли дагы билет. Эли билбесе да мына саясатчылар биз билебиз. Ошондуктан от менен ойнобош керек деген ойдомун. Мен дагы бир жолу айтайын. Ири инвестициялык долбоорлор болсо, Кытай менен иштеп, технологиялык компаниялар, кен байлыктарды иштетүү, темир жол салуу мисалы, каршылык жок, колдоо. Мына мен колдоп жатам. Темир жол салуу колдош керек. Кытай бизге насыя берди, бизге ошол темир жол сала турган технологиялык компанияларды берди, колдойбуз. Бирок мен жеке оюмда, түшүнүгүмдө, кичи жана орто бизнеске Кытай жаранынан болобу, орус жараны болобу, башка жарандарды болобу киргизүү бул элге каршы аракет. Эмнеге азыр Орусиядан качып келгендер бизге келип ишкана ачып, кыргыз жарандарынын бизнеси атаандаш болуш керек? Эмнеге? Барсын башка жакка барып иштешсин. Же башка иш, же ошо кыргыздын компаниясына, кыргыздын ишкерлерине иштесин орус жарандары. Мен Кытайларды айтпайын да, бардыгын айтайын, Эмнеге силер орус жарандарына кичи орто бизнес ачканга мүмкүнчүлүк берип атасыңар? Же орус жарандары, Кытай жарандары жеткен мээ, кыргыз жарандарынын мээси жетпейт деп ойлойсуңарбы? Жетет. Жетет. Урматтуу кыргызстандыктар, мен клоун боло албайм, чын айтайын. Мен билимим, маданиятым клоундукка жол бербейт. Мен клоун болуп, просмотрумда 5000 болсун, 10.000 болсун деп мен клоун болуп, жанагы эми бар го кээрлер бийлеп жиберип, ырдап жиберип, да бир хайп кылып, жок, мен андай кыла албайм. Бирок мен адекваттуу, маанилүү, орчундуу маселелерди айтып жеткизип, сиздер менен талкуулап, өкмөткө, бийликке кайрылууга билимим жетет. Мен маданият алкагында эле ошондой кыла алам. Түшүнсөңүздөр, мына азыр 12-15 адам эле көрүп жатат.
кээ бир блогерлерди көрсөңөр сөгүнүп сагынып эми бир укмуш бир нерселер айтса 500 1000 адамдар көрүп комментарий жазып бөлүшүп жатат. Болбогон нерселерди мына азыр Кытайдан бир эки блогер кыз келди, жана косметика саткан кызга. Биздеги итпай чотпай блогерлерден баштап мэр, губернатор, акимдерге чейин ошолор тозуп, шаан чөкөт, той кылып жүрөт. Уялбайсыңарбы? Уялбайсыңарбы? Урматтуу мэр, аким, губернаторлор, уялбайсыңарбы? Силердин деңгээлиңер ошол блогер кыздардын деңгээлиби, ошол косметика саткан? Уялбайсыңарбы? Же силерге кыларга иш жокпу? Макул жана бекерчи бизде жүрбөйбү, бекерчи блогерлер ар кайсы региондордон ат миңиз алып барып тосуп жүр. Макул андай билимсиздер жүрө берсин. Бирок мэр, аким, губернатор силердин кыларга ишиңер жокпу? Мына ошондойлорду просмотр көп болуп атат да. Анан момундай ар бирибизге таасир эте турган, биздин балдардын келечегине, мамлекетибиздин келечегине таасир эте турган маселелерди айтып бөлүшүп, сындап, өкмөткө конструктивдүү сунуштарды берүү аракети мындай массалык колдоого ээ болбой жатканы бул элибиздин деңгээлин көргөзүп турат да. Бул өтө өкүнүчтүү. Себеби мен дагы мына 16 жыл болду айтып келем, кайрылып келем. Бирок эгер биз кыргызстандыктар, мына азыр көрүп аткан адамдар, эгер сиздер ойлонуп аракет кылып, колдоп, бөлүшүп, ушуну талкуулап, ушул маселени чечүүгө аракет кылбасак, ашып кетсе 10 жыл, 10 жыл, 10 жыл. Мына Цзиньцзянда эмне болгонун барыңар билесиңерби? Биздин Ошуна эмне болгон? Ошондой тагдыр бизди күтүп турат деген ойдомун. Бул алармизм эмес, бул коркутуу эмес, бул конкреттүү фактылар менен айтылган сөз. Урматтуу премьер-министр, урматтуу экономика министри Кыргыз Республикасынын, мен айткан ойго кошулбайм. Аскарбеков туура эмес айтып атат десеңиздер, силердин кара яшик, КТР же ЛТРге сиздер менен түз эфирден дебатка чыкканга даярмын. Урматтуу кыргызстандыктар, бүгүн мына мен маанилүү маселе көтөрүп жатам деген ойдомун. Мен буну шайлоодо дебаттан өзүмдүн эфиринен ачык айткам. Бир талапкер да буну айткан эмес. Мен ошондо айткам, мына мен азыр дагы айталып жатам. Ушул маселе президент тарабынан, премьер-министр тарабынан, депутаттар тарабынан каралып, тез арада чечилиш керек. Кичи, орто бизнеске башка мамлекеттин, Кытай эле эмес, мына Орусиядан качып келип жаткандарга жана башкаларга бөгөт коюлуш керек. Кыргыз жарандары, улаңыңыздары кичи жана орто бизнес кылууга мүмкүнчүлүк шарт түзүлүп бериш керек, дагы башка чет өлкөлүктөргө тыюу салыныш керек. Ал эми ири долбоор болсо, ал жакты дыкат ачык талкуулап гана мүмкүнчүлүк бериш керек деген ойдомун. Урматтуу кыргызстандыктар, көрүп жаткандар, мен ушул менен эфирди бүтүрөйүн. Эмкиде мен так көбүрөөк чыгып, сиздердин сурооңуздарга жооп бергенге дагы атайын бир эфир уюштурам. Ал жакта бардык суроолоруңуздарга жооп бергенге мүмкүнчүлүк болот деген ойдомун. Азыркынча ушул. Рахмат. Бөлүшүп, комментарий жазып, таратып коюңуздарды суранам.